Атамбаев эки тараптуу пневмония болуп ооруканага жаткырылды. Атамбаев кече ден соолугу начарлап жатканын айтып, андан ПЦР тест алынган, натыйжада андан ковид аныкталган эмес, бирок пневмонияга кабылганы белгилүү болгон. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев пневмония дартына кабылып ооруканага которулду. Бул тууралуу КМК билдирди. Ага ылайык кече 29-июнда Атамбаев ден соолугу начарлап жатканын айтып, андан коронавирусту текшерүү үчүн ПЦР тест алынган. Натыйжада ковид аныкталган эмес, бирок пневмонияга кабылганы белгилүү болгон. Ошол эле күнү дарыгерлер онлайн консулум өткөрүп, өпкөсүнүн эки тарабы сезгенгенин аныкташкан. Буга байланыштуу ал ооруканага жаткырылган. Акыркы жумада Атамбаев жактоочусу жана туугандары менен бир нече ирет жолугушуп, кагаз жана буюмдарды алган. Бирок УКМК вирусту алдын алуу үчүн убакта жолугушууларды уюштурбай, элди айнек тосмо аркылуу көрүшүүнү сунушкулат деп айтылат маалыматта. УКМКнын билдиришинче, Атамбаевдин жактоочусу Замир Жолушевдин жакын туугандарынан коронавирус чыккан жана ал аны менен байланышта болгон. УКМКнын абагы штабдык режимде иштеп, республикалык штабтын талаптарын аткарып жатканы кошумчаланды. Ошондой эле кызматкерлердин бардыгы текшерүүдөн өтүп, оорунун симптомдору табылган эмес. Булак Спутник KG. Бейтаптар жыгылып калган видео дарыгерлер кабыл алууга жетишпей жатат. Улуттук госпиталда 29-июнь күнү 2 адам пневмониядан каза болду. Бул тууралуу госпиталдын башкы дарыгери Тилек Маратов билдирди. Анын айтымында, дарыгерлер бейтаптарды тейлөөгө жетишпей жатат. Абал оор амбулатордук каза болгон 2 адамды дарыгерлер кабыл алып караганга жетишпей калышты. Анткени алар өтө оор абалда келишкен дейт. Ошондой эле Маратов кошумчалагандай, көбү жумалап үйүндө өз алдынча дарыланып жатышат. Аягында ушундай натыйжаны көрүүдөбүз деп түшүндүрдү. Социалдык тармактарда улуттук госпиталдын урология бөлүмүнүн алдында адамдардын жыгылып калган видеосу чыккан. Булак элдик медиа. Өзбекстанда 2 баштуу эгиз төрөлдү. Өзбекстандын Самарканд облусунда Сиам түгөйлөрү төрөлдү. 2 баштуу төрөлгөн кыздар 27-июнь күнү Кесерва жолу менен жарык дүйнөгө келди. Алардын денси бирөө 2 колу жана буту, 1 жүрөгү, 2 өпкөсү, 1 ашказан жана 1 маткасы бар. Булар Сиам эгиздердин сейрек түрүнө кирерин дарыгерлер айтышты. Учурда мыркайлар Самарканд облустук балдар медициналык борборундагы интенсивдүү терапия бөлүмүндө дарыланып жатышат. Булак элдик медиа. Асел Кадырбекованын унаасын сүзгөн айдоочуну камакка алуу чечими чыкты. Сот ырчы Асел Кадырбековага кабылган жол кырсыгындагы Honda Одиссейдин айдоочусун 1 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Бирок шектүү азыр ооруканада болгон үчүн анын палатасы кайтарууга алынды. Ыкчам аракеттенүү тобуна тиешелүү Honda Одиссей 26 жаштагы кызматкердин башкаруусунда болчу. 26-июнь күнү Тыныстанов Медеров кесилишиндеги каттуу ылдамдыкта келе жаткан бул унаа ырчы Асел Кадырбекованын Toyota Camry'син сүзгөн. Асел Кадырбекованын абалы оор, комада жатат. Берки унаанын айдоочусу да ырчы жаткан Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жаткырылган. Анын абалы туруктуу. Булак ЧБ медиа. Министрлик дары-дармек жетиштүү дүрбөлөңгө түшпөгүлө. Каратаевдин айтымында, Борбор калаада жана ага жакын аймактарда препараттар жетишсиз деп айткандар жана дүрбөлөңгө түшкөндөр бар. Кыргызстанда зарыл дары каражаттары жетиштүү экендигин Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында, Борбор калаада жана ага жакын аймактарда препараттар жетишсиз деп айткандар болууда жана дүрбөлөңгө түшкөндөр дагы байкалып жатат. Бул чындыкка дал келбейт. Керектүү делген дары-дармектер жетиштүү санда. Препарат жеткирүүчүлөр дагы алардын запасы бар экендигин айтышты. Эч кандай дүрбөлөңгө түшүп тынчсыздануулар болбошу керек. Эртең калбай калат деп кечке ойлонуунун кажети жок. Бирок сатып алып койсо болот, деди Каратаев. Кыргызстанда 1 сутка ичинде 76 адам коронавирустан айыгып чыкты. Ал премьер-министр дагы каражаттарынын баасын бир калыпта кармап туруу тапшырмасын бергенин белгиледи. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча коронавирусту 5296 адам жуктуруп, анын 2370 айыкты. Тилекке каршы 57 адам каза тапты. Булак Спутник KG.